Достор, жатаканада Тилек, Аяна болуп роликти монтаждап жатканыбызда бөлмөлөрүнөн Алтынбек кубалап чыккан эки кыз төшөнчүлөрү менен биздикине келишкени эсиңиздердеби? Кай силерде шаршембиде эмне болот? Кыздар эмнеге силердин бөлмөңөргө конгону келди? Шаршемби күнү Алтынбек жатаканадагы бөлмөлөрдүн бирин тандап алып кече өткөрөт. Анда бул жакта жашоочуларды бир түнгө кууп жиберет. Бөлмөсүнөн кубаланган кыздардын абалын опузало деп айтууга болобу? Тилекке каршы опузало же зордук зомбулук жашоодо көп кездешет. Биз аны байкабай кадыресе иш катары кабыл алабыз. Кээде айрымдар тымызынчылдыгуу аркылуу үстөмдүк орнотушат. Кордук көргөндөр кандайдыр бир жабыркоого, алсыздык жана үмүтсүздүк сезимине туш болушат. Бирок сизди эч ким эркиңизге каршы мажбурлоого укугу жок экендигин эстен чыгарбаңыз. Эгерде сиз рекетчиликке туш болсоңуз, досуңуздан же ишеничтүү жакын адамдарыңыздан жардам суроодон тартынбаңыз.